Урматтуу достор, кабатырланып жазып, маалыматты менден сурап, телефондон көп болуп атат. Ошого сиздерге окуянын чоо жайын айтып берип коеюн. Биз 4 бала досторубуз менен жетөбүзгө жана Көк Жайык ай салганы барганбыз. Ошол жерде жол жабык болгондугуна байланыштуу ошол жерде бир аз эс алып, тамактанып, анан балдар машинада уктап аткан. Наркы тарапта элдер чогулуп калды. Анан барып ошол жактан эмне болгон чогулуш эмне болуп атат десек, ошол жерде Марипов келатат деп Мариповдун жанагындай бир шайпаналары дейбизби, шыйпаналары дейбизби, короче, ошондойлору барып элдерди басынтып, мына суроону бересиңер, мына суроону бербейсиңер, сен сүйлөйсүң, сен сүйлөбөйсүң деп туруп элдерди мындай бир урой тон менен мындай бир басынтып атканына күбө болдум. Ошол учурда мен айттым: эмне үчүн силер ушундай токтотсоңор болот ушул заманды? Ушунан тажаган жоксуңарбы? Буга чейинки бийликтин баары ушул жолду жолдоп, ошол жол менен тагдыр эмне болду? Көзүңөрдү ачып, элдин маселесин укпайсыңарбы мындай? Элди басынтпагыла андай деп ошол жердеги жарандар дагы суранып калды, мындай көйгөйлөрүн айтып бизге. Анан ошол жерден ошондой басынтканына мен чыдай албадым дагы, ошондой айтсам. Анан эле бир чорныйга окшогон мен видеолорун кийин чыгарам. Чорныйга окшогонбу бир мындай кебетеси бир башкача балдар келип эле жөн эле жүрсөңчү, тынч эле кетип калсаңчы, жөн эле кетип калчы деп канчасы келип мага ушундай сөздөрдү айтты. Бирок мен эч кандай эчким коркута албастыгын, эчкимден коркпойм, эчкимден биз диктовкасы эмеспиз. Биз элдин үнүн угабыз, чындыкты бетиңерге айтабыз. Жаман көрсөңөр да, жакшы көрсөңөр да деп ушундай деп айттым. Анан эле милициялар бар болчу, 10-чу отделдин балдары бар болчу ошол жерде. Формачан укук коргоо кызматкерлери бар болчу, ошолордун жанында турган элем мен. Ошолордун жанында турганында бир машина келди дагы, белгисиз номери жок. Анан 3 бала түштү. 3 бала түшүп, сиз менен сүйлөшөлчү деди дагы. Тартып эле келип мен машинага күч колдонуп эле эч нерсеге жетишпей калдым. Колунан телефонду алды да күч колдонуп машинага жүктөп кетишти. Анан келип ошол машина жок жактары менен айдап, анан бычак менен, короче, мындай психологический давление кылып, коркутуп, короче, тынч жүрбөйт экенсиң сен, мынтет экенсиң, анан тигинтет экенсиң дегендей бир топ эми жанагындай көчө сөздөр менен сөгүнүп, сагынып, ар кандай эмелерди айтып, психологический давление кылып, коркутуп, ушундай кылып алып келатышты. Анан Караколдун автовокзалына келгенде бирөөсү тамекиге кетти. Анан бирөөсү телефон менен сүйлөшкөндө чыккан учурда мен машинаны водитель түртүп туруп, берки тарабынан эшиктен качып чыктым дагы, жардам сурадым. Таксисттер көрүп эле таанып калып ошол жерден мага жардам көрсөтүп, анан мен таксисттин машинасына отуруп алдым. Ошол жактан жулкулдатып, тарткылашып, эме кылды. Анан элдер эмне тарткылап атасыңар деп аларды опроска алып баштаганда 102-ге чалгыла деп ошол жерден ушундай бир эмелерди көрсөттү. Сөздөрдү айтышты ушундай. Анан кийин элдер мени алып калды, куткарып калды. Анан мен таксисттин телефону менен жанагыларды тартып калдым. Телефонумду алып коюшкан болчу да. Анан телефонумду алып келип берип эле качып кетишти жанагы 3 маскачан. Анан мен бул нерседен эми түз Улукбек Мариповго кайрылам. Көзүңөрдү ачып иштейткан болсоңор элдин маселесин угуп иштегиле. Силер мени өлтүрсөңөр дагы чындыкты өлтүрө албайсыңар. Силер акыйкатты эч качан өлтүрө албайсыңар. Элдин сөтүңөрдү чечип, пиарды токтотуп, жөн иштегиле. Биз силердин анда коркутканыңардан, кимге саласыңар, кандай кыласыңар коркпойбуз эч кимдерден.